Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн көтө турган темабыз гүлдүү өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү органдары. Сабактын максаты гүлдүү өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү органдарын, алардын аткарган кызматтарын билип аласыңар. Мөмө жана уруктун пайда болушу, алардын өсүмдүк жашоосундагы орду жөнүндө түшүнүп аласыңар. Балдар, биз өткөн сабакта өсүмдүктүн органдары менен таанышканбыз. Гүлү, уругу, мөмөсү, жалбырагы, сабагы жана тамыры. Өсүмдүктүн ар бир органы өзүнчө кызмат аткарат балдар. Ушул аткарган кызматтарына карап, гүлдүн органдарын эки топко бөлүп алабыз. Гүлү, уругу жана мөмөсү биригип, бул өсүмдүктүн репродуктивдүү органдары же болбосо генеративдик органдар деп аталат. Ал эми жалбырагы, сабагы, тамыры бул өсүмдүктүн вегетативдик орган деп аталат. Балдар, силер жаратылышта байкап эле жүрөсүңөр, бул өсүмдүктүн гүлү, уругу, мөмөсү дайым эле боло бербейт. Белгилүү бир убакытка чейин гана гүлдөйт дагы. Анан гүлүн түшүргөндөн кийин өсүмдүк андан аркы жашоосун улантып, вегетативдик органдар өсүмдүктүн тиричилигин камсыз кылышат балдар. Гүлдүн эң негизги бөлүгү болуп, бул аталыгы менен энелиги саналат. Аталык эки бөлүктөн турат. Аталык жипчесинен жана чаңдыктан. Чаңдыктын ичинде көп сандаган чаңчалар жетилет. Энелиги болсо 3 бөлүктөн турат. Чаң алгычтан, мамычадан жана мөмө байлагычтан. Мөмө байлагычтын ичинде урук бүчүрү бар. Мына ушул урук бүчүрүнөн урук жетилет. Ал эми мөмө байлагычтан болсо мөмө жетилет балдар. Бир эле өсүмдүктө канча урук пайда болсо, кийинки жылы ошончо өсүмдүк өсүп чыгат. Бул уругу менен көбөйүү деп аталат. Демек, гүлү, мөмөсү, уругу бул көбөйүү кызматын аткарышат. Эми балдар, репродукция деген эмне? Репродукция деген латын сөзү. Бизче которгондо кайра жаралуу дегенди түшүндүрөт. Репродукция же болбосо кайра жаралуу өсүмдүктүн кайсы органында ишке ашат? Аталыктын чындыгында көп сандаган аталык чаңчалар жетилет. Ал эми мөмө байлагычтын ичинде урук бүчүрү же болбосо энелик жумуртка клеткасы жетилет. Мына ушул аталык жана энелик клетка биригип, андан ары өсүмдүк организми өрчүйт. Ошентип, репродукция кайра жаралуу негизинен урук бүчүрүндө жана чаңдыкта жүрөт. Өсүмдүктөрдөгү кайра жаралуу мына ушундайча ыңгайланышкан. Балдар, жаратылышта өсүмдүктөр курт-кумурскалар тартууга ар түрдүүчө ыңгайланышкан. Мисалы, ачык кооз түс, жыпар жытты, ошондой эле бажырайып, барпайып алыстан көрүнүш үчүн бир нече гүлдөр биригип гүл тобунда пайда кылышат. Бул жерде топгүлдөрдүн бир нече мисалдары берилген. Топгүл деген эмне? Топгүл деген бир эле гүл сабында бир нече гүл орун алса, ал топгүл деп аталат балдар. Бул силерге белгилүү эле ландыш, какым, гладиолус, гортензия деген гүлдөр. Булар топгүлдөр болуп саналат. Ал эми гүл сабында бир эле гүл орун алса, ал жалкы гүл деп аталат. Мисалы, кызгалдак, тюльпан, ич үзүм, кастаман сыяктуу өсүмдүктөрдүн гүлдөрү бул жалкы гүл болуп саналат балдар. Балдар, өсүмдүктөрдүн уругу ар кандай формадагы мөмөлөр менен капталган. Эмне үчүн мөмөлөр корголушу керек деп ойлойсуңар? Балдар, себеби урукта кийинки жылы өсө турган түйүлдүк жана белен азык зат бар. Түйүлдүктө
тамырча, сабакча жана жалбыракчанын башталмасы бар. Демек, балдар, урук бул кийинки жылы өсүп чыгуучу өсүмдүктүн башталмасы болуп саналат. Ошондуктан мөмө аны каптап, жаратылыштын жагымсыз шарттарынан коргоп турат. Мөмө жана урук көбөйүү жана өсүмдүктү таратуу кызматтарын аткарышат. Балдар, биз бүгүн өсүмдүктүн органдарын, алардын аткарган кызматтарын билип алдык. Дагы бир жолу кайталап кетейин. Вегетативдик органдар өсүмдүктүн тиричилигин, башкача айтканда азыктануу, дем алуу, өсүп өрчүшүн камсыз кылат. Ал эми репродуктивдүү органдары болсо жаңы муундун пайда болушун, көбөйүшүн жана таралышын камсыз кылат, балдар. Мына ушуну менен сабагыбыз соңуна жетти. Үй тапшырмасы. Балдар, теманы окуп, деттериңерге кыскача конспект жазгыла. Өз алдыңарча өсүмдүктөргө байкоо жүргүзгүлө. Алардын вегетативдик жана генеративдик органдарын айырмалап билгиле. Үчүнчү, бул 22 беттеги суроолорго жооп бергиле. Күнүңөр ийгиликтүү өтсүн. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.